Айжамал Бактыбек кызы сүйүктүү жар, 6 баланын меримдүү энеси. Үйдө олтуруп 6 ай мурун группа аркылуу табигый продукциялардан самын, шампунь, идиш аяк жуучу каражат, помада, дезодорант жасаганды үйрөнүп баштаган. Алгач каражат жагынан кыйынчылык туудурган. Ага карабастан жасап жүрүп, жолдошу жакындары колдоп жүрүп, билинбей кыйын күндөрү өтүп кеткенин билдирет. Табигый нерселерге өзү кызыкчумун да, өзүчө мындай балдарыма дагы химикаттарды бербей, группадан келип калды, мындай букеттерди жасап, самын үйрөтөбүз, табигый мила үйрөтөбүз десе, жакшы экен, ондо үйрөнөйүн, окуйун деп 6 ай окудум. Азыркы учурда дагы деле окуп атабыз, крем жасап атабыз азыр. Жолдошум жакшы эле колдоду. Башында азыр жасагандарымды көрүп алып, ушуларды сен жасадыңбы? Сону жасапсың аябай деп өзүм иштеп жасап неме кылып атам да, базардан эчтеке албай калдым. Самын, мила, шампунь немелерди базардан сатып албай өзүм жасап иштетип атам да. Аял киши турмушунда көп колдонуп келген самын, шампунь, идиш жуучу суюктуктар химиялык жол менен жасалып, адамдын ден соолугуна таасир этип, көп ооруларга себеп болууда. Айжамал айым алдын алуу максатында табигый продукциялардан жасалган самын, шампунь, идиш жуучу суюктукту жасап өз алдынча кирешиги чыгып, алгачкы результаты купулуна толгон. Жакшы экен деп неме кылып атышат, мактап. Милаларың жакшы экен, көрүтүп, идиштерди кыршылдатып таза жуйт экен. Мына кир самындарды кирди жакшы чыгарат экен. Мисалы биздин кир самындар таза майлардан жасалат да. Кийин өзүм жасап неме болуп калдым да. Базардан эч нерсени албай калдым. Сиздерге дагы сунуштайм. Самындарды жасап атканда, мисалы мына кир самын жасап атканда, тоң май, семечка май, же болбосо семечканын ордуна аткот май, анан каусский сода, суу, ошолор кетет, аралаштырып туруп 50 градус болуш керек да. Май менен шелоштун немесичи градусу 50 градус болсо, анан кийин аралаштырып туруп калыптарга куюп коесуң, 2 күндөн кийин чыгарыласың, андай самын болуп калат. 1 айдан кийин иштетесиң, анан 1 айга чейин буну немеси шело чучуп кетиш керек да. Ого чейин иштетсе, мына колду күйгүзүп жеп коет. Улуу зат да мындай. Кир самындар мисалы табигый таза майлардан жасалат. 50 сом чоңдору. Кичинектери 100 сомго 3төн. Мына мила баасы 130дан. Баасы 130дан. Анан мына шампуньдар немеден чачты түшүрбөйт. 150ден булар дагы. Жасалган ар бир ишине жарым сааттай убакыты кетет. Жеке кардарлары акырындан көбөйүп, айрым учурларда үйгө чейин келип сурап жатканын айтат. Үйдө олтуруп эмгек кылып акча тапса болоорун айымдарга кеңеш берет. Айжамал айымдын жасап чыгарган табигый продукциялары Мади аталышында чыгат. Алдыда дүкөн ачып, жалаң табигый продукцияларды жасап сатаарын максат кылууда.